Негизи койдун жүнүнөн жасалат. Койдун жүнүн, кара жүнүн мындай кылып кийиз жасап алып, кийизди ошо калыңыраак жасаш керек. Калың жасап, катуу жасап, анан мындай үлгүдө кесилип алынат. Бул эки жагынан мындай оюлат, алты жагынан тереңирээк оюлат, арт жагы болсо кичине жапысыраак оюлат. Анан оюлуп ушундай үлгүдө бычылынып алынат. Анан ушундай бычылып алынган кийизди мына эки каттап тигебиз. Мындай четинен көктөлүнүп алынат, эки каттап. Анткени иштеп атканда кийиз ары бери жылып кетпеш үчүн. Мындай кылып четинен бүт тегерете көктөлүнүп алынат. Анан ушул эки катталган кийизди ортосун могул чийилген бор менен чийилген сызык боюнча шырылат. Кадимки эле шырдак шырыгандай шырылат. Бышык жиптен алыш керек. Бышык калың жип менен шырылыш керек. Анткени жанагы айткандай тердик бышык болуш үчүн мындай кылып шырыйбыз. Шырганда да жипти катуу тартыш керек да. Анткени катуу тартканда эки кийиз бири-бирине жакшы капталыш керек. Ошон үчүн жипти катуу тартабыз. Бул шырыкты деген ушу илгерки энелерибиз, илгерки апаларыбыз ушу шырдакты шырганда ушундай кийиздерди шырганда илгери заманда деген азыркыдай машиналар жок болчу да. Ушундай кол менен эле шырып, ушундай бышык көпкө чыдаган буюмдарды жасап келишкен. Тердиктин ортосу монтип шырылгандан кийин четине мындай болуп оймо салынат. Мындай жээк менен бастырылат. Жээкти болсо муну жүрмөк деп коет. Жүрмөк жээкти бастырабыз. Бул деле шырыктын бир түрү болуп эсептелинет. Бул оюну ит куйрук деп атайт. Ит куйрук деп аталынат. Бул болсо ошо тердиктин кооздугу үчүн салынат. Атка салганда могу жерге ээр келет, а бул жагы болсо ошо кооздугу үчүн. Кырында бул тердиктин чекесин бекитебиз. Чекесин бекиткенде мындай тесма менен эки кат кийиздин этин бириктирип мындай швейге менен бекитебиз. Швейгени сайып, тигибертен чыгарып, бир жипти алып чыгабыз дагы. Бетиндеги жипти мынтип илебиз. Муну илгеркилер дагы көктөө деп аташканда. Ушинтип көктөп бир нерсенин четин ушинтип бекитишкен. Бул болсо тердиктин бүткөн абалы.
бары шырылды, четтерине ою салынды, четтери бекитилди. Анан атка салганда мындай эки каттап туруп, эки бүктөп туруп анан салынат. Эгерде ат болсо токуп көрөт элек, аттын жоктугуна байланыштуу. Мындай кылып көрсөтүп атам. Калың, анан ыңгайлуу. Эмне үчүн илгери биздин ата бабалар кийизден жасаган дегенде, ат көп басканда тер дегенде, бул кийиз терди ысыктан сактайт, суук болгондо сууктан сактайт. Бул кыргыз тердигинин өзгөчөлүгү ошондон. Могул болсо, бул азыркы заманбап түрү. Бул эки башка бычылып, анан ортосу жеңил мындай материал менен жасалат. Бул болсо бүктөгөнгө, анан аттын үстүнө токуганга ыңгайлуу шарты. Мунун ортосун ачып турган тартсак, капталын. Энд могу аттын жонунда жакшы отуруп, анан жуурганына жууртпай ушу жаңы заманбап түрүн ойлоп таптык. Ушундай аттын тердиктин эки түрүн жасаса болот экен. Бирок ушунун баары эле илгерки биздин энелерибизден, аталарыбыздан калган.